Фореверлердин эң фишкасы бул активность 4К. Кээ бир адам 4К бар экен деп коркот. Ушул жерде адашасыңар. Именно 4К бар үчүн сен ийгиликке жете аласың. Бизде адамдар эки тарапка бөлүнөт. Бири жөн эле клиенттер, кардарлар, алар бизнес курбайт. Бизнес курууч үчүн 4К жасагандар өтө тез ийгиликке жетишет. Эмне үчүн 4К бул плюс, минус эмес, плюс экенин түшүндүрүп берем. 4К деген эмне? 4К сиз өзүңүздүн жеке номериңизден 1 балдык продукцияны алып өзүңүз колдонуп атасыз. Эгер өзүңүздүн продукцияңызды өзүңүз колдонбосоңуз, анда бирөөлөргө сиз айтып бере албайсыз. Көрүнүшүңүз дагы албетте Forever'ге окшобойт. Себеби постоянно Forever'дин продукциясын ичкен адамдар алар жаш, сулуу, здоровый болот. Андан кийин силердин клиентиңер жөн эле клиент 5% скидка менен алган клиенттер өзүнө керектүү гана продукцияны сатып алат. Канча суммага? Неважно. Балким зубный паста, кимдир бирөө сок алоэ, кимдир бирөө кремдерди алат, C9 и так далее. Ушулардын баардыгы суммада 3 эле балл болсо, жок дегенде 3 эле балл, өзүңөркү менен 4 болду. Демек, 4К кылганыңар үчүн силер бесконечный глубинадан дагы групповой оборот аласыңар. От новых дистрибьюторов, bizde Forever'de от новых дистрибьюторов компания көбүрөөк төлөйт. И самое главное, bizde маркетинг план боюнча ассистент супервайзер, ассистент менеджер и менеджер 4К кылсаң дейт, сен уровеньден түшпөйсүң дейт. Сен ушул эле скидкаңды ала бересиң, плюс групповой обороттон дагы ала бересиң. Бул биринчиден. Экинчи плюс эмнеде? Когда сен 4К кылып атканыңда, 4К жасап атасың, сен артыңда дагы сени кайталаган сөзсүз түрдө бир лидер пайда болот. Ал 4К жасайт. Эмне үчүн бул жасайт? Себеби доход от новых дистрибьюторов бизде көбүрөөк төлөнөт. Көрдүңөр, ар бир уровеньде өзүнө ылайыктуу акча төлөп берип атат. 43% от новых дистрибьюторлор бул жерден алып атат. Демек, бул лидер заинтересован акча табыш үчүн бул өзүнүн клиентский базасын түзүп атат. Ошол себептен бул 4К жасайт. Сен да 4Кңды өзүңдүн клиенттериң менен жасап атасың. И жок дегенде 2-3 партнерду жасап койдуң 4К. Демек, сен командаңда товар оборот түшүп кетпейт. Демек, сенин командаңда постоянный товарооборот. Демек, сенин командаңда постоянные новые клиенты. А это рост в команде. Команда жоголуп кетпейт, оборот түшүп кетпейт. Эмелесет келе ушу 4Кны эгер жасабасак, мен деле жасабасам, сен деле жасабасаң, продукцияны алып ичпесек, товарооборот түшүп кетет. Ошол себептен анан машина берем, артисттерди чакырам деп көптөгөн жерлерде мындай мотивация берет да, курулай эле мотивация. Бизде болсо акча, мына ар бир кардар өзүнүн активностин 4Кны жасаган үчүн акчаларды алып атат. Самая лучшая мотивация бул партнерлор эгер акча алып атса. Эгер сенин партнерлоруң акча алып атса, алар эч жака кетпейт. Акча албаган жерде оборот жок, и поэтому көп лидерлер башка компанияга кетип калат. Дагы 4Кнын плюсу эмне? Обороттон түшпөйсүң, глубинадан акча алып атасың. 4К кылганың үчүн сен Eagle Manager деген программаны аткарып атасың. Eagle Manager бул бесплатная поездка на 2 человека. 2 адамга бекер саякатка жиберип атат. Сен 4К жасап жүргөнүң үчүн ошол программаларды аткара аласың, оңой эле. Андан кийин автопрограмма деген бар. Автопрограмма буну дагы 4Кны жасагандар оңой эле аткара алат. Ал кандай болот? Автопрограмма кандай болот? Мисалы, кайсы жерге жазсам экен? Мисалы, команда менен 50 балл, 100 балл, 150 балл бир эле жолу аткарып койгондугу үчүн компания ушул жерде $400 ай сайын силерге 3 года подряд төлөп берет. 3 года.
3 жыл бонуска кошулуп силерге мына $400 кошулат. Албетте экинчи уровень бар, бул 150 220 балл аткарсаңар $600. Ал эми 100 200 300 балл кылып койсоңор, демек силерге $800 алган бонусуңарга сырткары ай сайын ушул долларларды кошуп берет. 400 же 600 же $800. Ушуну аткарганыңар үчүн силерге эмне деп атат? Бонус президента, chairman's бонус деп коет. Бул 13-я зарплата. Вот именно ушул chairman's бонусту алыш үчүн биз 4К-ны жасаганды мына жерден баштап үйрөнүп атабыз. Ушуну жасагандар chairman's бонус алат. Это 13-я зарплата дейт. Компания общий прибыльды бир корзинага салат. Балким бул жерде $30 миллион, балким $25 миллион. Ушунун 3кө бөлүп берет. 3кө бөлөт. Какой кусок сага тиешелүү болот? Биринчи уровеньди аткардыңбы? Жок эле дегенде $4,000 $20, $30, $40 чейин алып жатышат первый уровеньде. Экинчи уровеньде $100,000 $500,000 чейин алса болот. Үчүнчү уровеньде $500,000 $2 миллион чейин алып жатышат. Вот ушуга илешкенге, chairman's бонус алганга сенде варианттар бар, шанс бар, потому что 4К жасап атасың. Дагы 4К-ны жасаганың үчүн авторский гонорар алып атасың. Авторский гонорар. Ал эмне деген? Сен артыңдагы могул 4К-ны жасап жүргөн адам сөзсүз түрдө бул уже менеджер болуп кетет. Лидер болот, себеби 4К-ны жасап. Демек, авторский гонорар ала баштайсың. Авторский гонорар мынакей 3-чү линияга чейин 3-2%. 3-чү линияга чейин авторский гонорар аласың. Даже 4К-ны булар жасабаса деле сага постоянно авторский гонорар ала бересиң. Демек, 4К-нын плюсу эмнеде болот? Доход от новых дистрибьюторов сен көп алып атасың. Новый команда, новый лидер түзүп атасың. Товар оборотуң көбөйүп атат. Элестеткиле, бунун артында дагы 2-3 адам 4К жасап атат. Бунун артында дагы 1-2 адам 4К жасап атат. Постоянный рост. Плюс, бул эң плюс forever деген. Биз эмне үчүн forever'де баштадык? Ушул 4К бар экенин түшүнгөндө биз баштадык. Себеби 4К-ны лидерлер жасаса, демек команда постоянно өсө берет. Минус, смотрите, если 4К жок болсо, товар оборот түшөт, жаңы клиенттер келбейт, жаңы лидерлер албетте табылбайт. Ошондуктан самый плюс бизде именно активность 4К. Ушундай достор, эң плюсу forever'дин эң плюсу 4К.